Адамды сөзүнөн эмес ишинен тааны дегендей, колунан комузун чүрбөй, кайда жүрсө дагы комузу менен эл алдына ырдап күй чертип келген Батыр Өмүрзаков деген ысым ыр сүйүүчүлөргө тааныш. Ал 7 жашынан комуз черткенди үйрөнүп, ыр дүйнөсүнө келген. Менин чоң атам, Өмүрзак чоң атам, чоң залкар комузчу болгон. Чоң атабыз дүйнөдөн эрте өтүп, анан атадан балага деп өз атабыз Көчкөнбай атабызга үйрөткөн экен. Алгач ошондо Кербезим, Токтогул атабыздын Кербезим деген күйдөн баштаганбыз. Адамды бактылуу кылган эмгек дегендей, Батыр агабыздын талантына атасы менен эжеси Фарида Өмүрзакованын таасири көбүрөөк тийген. Алгач балдар музыкалык мектебинен билим алып, андан кийин Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдан билимин уланткан. Кийин улуттук консерватория ачылып, андан билимин жогорулатып, ошону менен бирге Нурлан Нышанов агайынын бир канча улуттук аспаптарды үйрөнүп алган. Алгач башында эле ошол Табылды Султанович Орунтаев деген агайга бөлүндүм. Ошол кесип боюнча, домбура боюнча. Аны Күрөңкепте 4 жыл окуп бүттүрдүм. Бүттүргөндөн кийин мына биздин маңдайыбызга, биздин пешенебизге улуттук консерватория ачылып калды. Ошол убакытты текке кетирбейли деп мына Нурлан Нышанов агайыбыз мына чор, чопочор, сыбызгы, жыгач, оос комуз деген аспаптардын бардыгын ошол консерваторияда окуп жүргөн кезде ушул өзүңө кийин керек болот. Негизги кийин келечегиңе керек болот деп агайлардын бардыгы мына дирижирование деген сабактарды, аранжировка, оркестровка ушул биздин фольклордук аспаптарды дагы биротоло ошол кезде эле үйрөнүп, элибизге ыр күүлөрдөн тартуулап жүрөбүз. Каарманыбыз Жалал Абад областынын Сузак районунда төрөлгөн, талантынын башаты айылдан башталган. Мектепте окуп жүргөндө эле өзү көркөм чыгармачылыгы иримине катышып, комузда кол ойнотуп, эл алдына чыккан. Ошондон тартып колунан комузун чүрбөй, дүйнөнүн бир канча жеринде кыргыз күйлөрүн жаңыртып кайткан. Менин алгачкы эң биринчи ушул поездкам мына ушул Париж жергесине, Францияга болду да, биздин Акмарал битов ансамбль менен. 98-жылы Дни культурага бардык. Биздин маданият күндөрүбүз Россия Федерациясына Улуу жибек жолу азыркы учур деген программа менен кыргыздын боз үйүн алып алып, кыргыздын каада салтын көрсөткөнү, кыргыздын маданиятын көрсөткөнү Улуу жибек жолу азыркы учур деген программа менен 6,5 ай Европа мамлекетине жөнөп кеткенбиз 99-жылы. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей өнөрү менен эл оозуна алынып, учурда Дор фольклордук ансамблдин ырчысы болуу менен бирге улуттук филармонияда иштеп, келечек жаштарды да тарбиялап келет. Эмгегинен баардап, калың элдин сый урматына ээ болгон каарманыбыздын талантына жана эмгегине баракелде деген жакшы сөздү айтабыз. Айбек Асанбек уулу, Медет Керимкулов, Нурбек Калыбеков, Кутмандан көрсөтүүсү.